Куммандуу кошуга кечиңиздер менен сүйүктүү теле көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, урматтуу достор, жалпы кыргызстандыктар. Бардыгыңыздарды жаңы жылда жаңы көрсөтүү сиздер менен биз кайрадан биздин кесиптештер Санжар жана Гүлжайна жана мен. Албетте, сыртта канчалык борон, чапкын, суук, аккар, көкмүз болуп турса дагы, биз сиздерге жакшы маанай жана ысык салам айтып, салам Кыргызстан берүүсү кайрадан сиздер менен. Анда эмесе сыналыңыздарга жакыныраак отуруңуздар, теле көрүүчүлөр. Жаңы Жылыңыздар менен. Гүлжайна, бүгүн мынакей жаңы жыл астында бизге жаңы коногубуз келет атат. Койчу. Ооба. Ая, эмнеси жаңы экен? Эми жаңылык киргизип атат да, эми шоу бизнескечи. Мен деле көрүлекпи, сен деле көрүлексиң. Биринчи азыр биздин көрүүчүлөр дагы бизге келип атканына сүйүнүп атат болуш керек. Жапжаңы. Анан мен бир таң калганым бул кыздыкычы. Эркектер жар салып кыз издейт го, бул болсо кыз башы менен эркек издеп жүрөт жанагы. Ошо жанагы келет турбу бизге, жанагы кайсы кырлар эле го? Ош Бишкекте жоксуң, Самырда жоксуң, Төө Ашууда жоксуң. Чычканда да ошо. Ошентип издеп жүргөн кыз ошол экен. Ооба. Анда эмесе теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр түшүнгөн эле менин кесиптештерим өзгөчө бир айымды сиздердин назарыңыздарга тартуулап жатышат. Досоңуздар, салам Кыргызстанда биз сизге жигит таптык деген кубаныч менен чалып чакырдык. Гүлназ Чыныбек кызы. Кошалар жаңырсын. Кош келипсиз, урматтуу Гүлназ айым. Эшиктен кирип келгенде мындай жаңы жылдын эмблемасындай болуп жаркылдап жайнап жаркоптой кайра кирип келдиңиз. Көйнөгүңүздөн туруп көз чагылышат. Өзүңүздөн демекчи, бой десе бой, чач десе чач. Ушундай сулуу кыз эмнеге Кыргызстанга жар салып, өзүнө жар издеп жүрөт? Карабай атабы жигиттер. Жок го ошо. Анда бардым, жок, мында бардым, жок. Таап элексизби? Жок, таап элек. Кандай жигит издеп жүрөсүз өзү? Мейли таз болсо да, акчасы аз болсо да десем деле жок. Ана тазы болсо, жамбылаке болбойбу? Ал эми теле көрүүчүлөр, келиңиздер, сиздерде жаңы эле кошулгандар болсо эстетип өтөлү. Таланттуу чайым жаңы жылдын алгачкы мейманы болуп бизге келип турат. Саламатсызбы, дайыр жол. Куш келипсиз. Эң башынан эле эжекем экөөсүздү кыйнап ишти, биз бир аз өзүңүзгө келип алыңыз. Үйдөгүдөй сезип отуруңуз өзүңүздү дегендей. Деги эле жаңы жылдык маанай кандай? Жаңы жылдык маанай буюрса эң сонун. Жакшы. Жомоктогудай сезимдер барбы? Жомоктогудай, сыртта суук, жана Гүлжайна эже айткандай. Ичте болсо жылуу, жан дүйнөбүздө жылуулук эң негизгиси ошол го. Булардын мындай ушуларды ырдайлы, ушулардын чыгалы, элдин алдына алып чыгалы деген ой, идея деле кимдики? Эмне болуп чечим чыкты? Негизинде мен акыркы 4-5 жыл аралыгында Казакстанда жашап, ошол жакта жумуштап, ырдап жүрөм. Анан ошол жакта жүргөндө бул ыр чыгып калды. Ал чыкканда ошо июньда чыкты, ошондо угуп эле анан кийин Астанада жок, Алматыда жок, биздин шаарларыбызды койсок кандай сон болмок деген идея өзүмө келген биринчи. Анан толук чечим кабыл алган эмесмин анда деле. Анан сурап көрөйүн, балким уруксат эмес деп анан чалып, сурап, анан ошондой өзүнчө эле жана уланып кетти да процесс. Биринчи чалганда ошо Эсмахандын менеджери менен байланыштым. Азыр эми интернет өнүккөн убакыт, номерин таап байланышсам, автор менен өзүңүз келишиңиз деди. Эгер макул десе, биз каршы эмеспиз. Автору ал менеджердагы Эрке Эсмихандагы эмес, башка бирөө. Ооба, Алматыда азыр студентка Диана Исмаилова деген. Жаш кыз, Жаш кыз, жаш кыз. Анан кызыгы бул 9-классында эле жаратып койгон чыгарма экен. Ошого чейин ошол убакыт саат ошондо келген окшойт. Көп эле жыл болгон экен, Көп эле жыл болуп, өзү аткарам деп жазган экен. Бул сиз ырдап чыккан соң эле дароо эл алдында аябай көпкө сөзгө алынды. Ай бул деген эмнеге тиги казак эли бизден ырларды алып отса, бул кайра эски кылыкты кылып ал жактан алып келди. Кээ бирөө айтты урдаптыр, кээ бирөө плагиат кылыптыр, кээ бирөө айтат жок ай сатып алыптыр дегеле. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кененирээк маалымат. Кандай болду дегеле өзүңүзгө? Чоң рахмат. Ошо жогоруда айтып кеткендей эле, негизи сатып алгам, ал өздөрү баасын айтты. Анан кийин келип Алматыга, өзү Байконурда болчумун, Алматыга келип, келишип, анан ошо өзү менен таанышып, автор менен анан ырдап калдым. Анан сотко бериптир деген жана маалыматтар бул туура эмес. Балким сөз болгон чыгар, бирок мага официалдуу түрдө мындай кагаз келип, сизди сотко чакырып деген келген жок. Анан ошо
канча сомго сатып алганыңызды уктук да. Эми канчалык чындык калпы бар өзүңүз айтсаңыз, биздин акча менен алганда 100 000 сомго сатып алыпсыз. Жок, анчалык эмес, ага жетпейт. Ага жетпейт. Ага жетпей Анда калат. мен дагы суроо берейин, ушул ыр жөнүндө эле, ушул ырдан алыстабайлы. Мынакей ушул ырда бизде Кыргызстандын өзү кичинекей болгону менен 7 областы бар. Ошол суроо бир гана мага эмес, бардыгына эле кызык болуш керек да. Ошол жерде бир нарын менен талас айтылбай калган. Эмнеге нарындын жигиттери, таластын жигиттери сизге жакпайбы? Эмнеге аны айтпай койдуңуз? Жок, чоң рахмат ушул сурооңуз үчүн. Анткени деген жана YouTube'дагы комментарийлерди карасаң, пикирлердин көбүндө аябай нааразы болгон ушу нарын менен талас эмнеге жок деген көп экен. А менде башында жана казакчасында 4 эле шаарды айтат го. А менде дагы Кыргыздын 4 шаарын Кыргызстан деп ойлогом да. Анан кийин Ош, Бишкек, түндүктөн 2, түштөн 2 шаар болсун, тең болсун деп. Анан Ош менен Бишкектин мууну кыска болгон үчүн ыргакка туура келбей калат экен да. Ошко барсам жок деп, барсам же келсем деген бир ашча сөз кошулуп кетет экен. Ошого ошентип жүргөн кезде бир жезем иде айтып калды. Ош Бишкек, анан Бишкекчү, анан Ош Баткен десең батат экен го деп. Анан ошондон улам эле 3 түндүктөн 3 түштүктүн шаары деп эле кошулган. Анан областтар менен айткан эмес да. Ошондуктан нарындыктар жана таластык жигиттер таарынбай эле койсоңуздар болот экен. Бул ырдын мазмунуна байланыштуу эле силерди айтпай калыптыр. Же да бир нерсе бар, Гүлназга нарындан менен таластын жигиттери жакпайт негизи, мындай айтчы. Жок, же болбосо ошол жакты атайын айтпай тийишкен да, мен ошол жака ала качып кетсин деп. Андай десе алай деле жок экен, мен алайга деле эмне, эмне алай жок деп айтсам. Жок, ошол болмос. Анда мындай кылалы. Мүмкүнчүлүктү кое бербей ырдап берсеңиз, ошол ырды азыр жандуу үн менен чыгарма биздин телегөрүүчүлөргө арнап бериңиз. Канекей бир кол чаап койгойлу, урматтуу коноктор. Бир куплетинде билген жерим чогуу кошулуп ырдайбыз. Сен жоксуң, жоксуң, таба албадым сени, сен жоксуң, жоксуң, издебейсиң мени, сен жоксуң, жоксуң, бар болсоң кайдасың, сен кимсиң, жүрөсүң кайда? Бишкекчүйдө жок, Ош Баткенде жок, сени издедим, үмүттү үзбөдүм, ысык көлдө жок, Жалал Абадда жок, сени издедим, үмүттү үзбөдүм, таласта да жок, нарында да жок, болот экен го. Кол чабуулар. Коштуп кеттиңиз, Эң сонун. Эми сөзсүз түрдө эмес, кимге жакмак эле турабы, таз, акчасы жок, кичине кар кылган, кичине кусагы чыгып калган, кичине бүкүр. Эми ал жакпайт да, турабы сизге ошо өзүңүзгө жаккан бир жигиттерди сүрөттөп берсеңиз, баары биздин бойдок жигиттери сыналгысына жакыныраак отура калсын. Негизинде эле жигиттер болобу же досторуң болобу, жалпы эле адамдардагы эң баалаган сапатым бул жөнөкөйлүк, адамгерчиликтүүлүк, ошол сапаттар болсо. А бою канча болуш керек? Кетиңиздин айтып атасыз. 1.80 жогору. Өзүңүздүн боюңуз канча? Меники 1.72. Ошо анда 1.80 деп бар. 1.80 жогору. Эме, салмак? Салмак билбейм. 45 килограмм болуп? Жок. 45 килограмм болсо. 150 килограмм кандай дейсиз? 150 килограммга. Берейин 150. Бар бир жигит бою 1.80. 150 килограмм. Турат да. Таз. Акчасы деле көп эмес. Акчасы аз. Окей, кел кой доске. Даяр экен. Коркуп кетти, байкадыңызбы, коркуп кетти. Сизди өзүңүздүн мүчөңүз, келбетиңиз жашынакай деп атпайлыкпы, эми башка жактан деле жигиттерге биз айтып коюш. Ой. Сизге. Болобу? Эти көрмөйт экен. Эти көрмөй калдыңызбы? Аскара чакырабыз бирастан кийин. Гүлназ айтсаңыз, эми ар бир адам Мен көрүп туруп эле чоочот. Азамат экенсиз, унчуп отура берген. Гүлназ айым, айтып кетсеңиз, ушул ыр чыкты, эл алдына чыкты, интернетке чыкты, теле, радиолорго болду. Андан соң эми бизде түрдүү жигиттер бар да, өзүнө ишенген жигиттер бар, келип алып турбай. Жана ырдап аткан жигит менмин дегендер болдубу? Ооба, болду ошондо. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, качан болду? Ким болду? Тойдо ырдап атсам бир жолу. Ашта. Тамадага келип айтыптыр, айтып коюңуздарчы, ал издеп аткан жигит мен деп алдыга туруп алып ырдап атсам, жанан тамада микрофон менен айттым. Мына сиз дегенде. Ооба, чачыбай жашына эле келбети. акчасычы? Акчасын сураган жокмун. Жок, эми. Мындай Гүлназ айтсаңыз. Чачы бар экен дейт. Чачы бар экен, жашынакай эле экен деп. Гүлназ, сиз кандай карайсыз ошо жигиттерге? Акчасы болуш керекпи же болбосо сулуулугу же болбосо ички жүрөгү болуш керекпи сизге? Биринчи орунда ички жүрөгү, анан акчасы болсо деле каршы эмеспиз деген.
өзүң сен не иш кыласың будан тышкары? Мисалы, жана айтып кеттиңиз, Байконурдан келип тур, балким ракета айдайт. Казакстанда эмгектенип келдим деп, аякта эмне жумуш кылып жүрдүңүз эле ырдаганга чейин? Азыр ыр менен эле алек болуп Ой, калдыңыз. азыр эже ал жакта ак үйдү иштейт дейсиз. Базар садарда иштеген. Жок, ошону угайбы өзүнө. Тартыңыздар коймо, өзүнүн бир туугандардын сода борбору бар болчу, ошол боюнча барганбыз. Сода борбор, э? Сода кылып отурчу эле. Күндө Азыр мынакей Ушунда Гүлназ бирге сода кылып отурат, анан эркен көрүп калды. Эмне сода кылып атам? Ырдайын. Даяр экен, мына содада кылып натып тура сатып алып ырдай баштады. Жок, ага чейин ошо Казакстандагы биздин кыргызстандык жердештерибиз көп. Ошолордун тойлорунда жана жар айтып, кыз киргизип деген салттарыбыз бар эмеспи? Ошолор, ооба, ошолор боюнча жүрдүм. Андан кийин казактардын бир группасына кошулуп, алар да салтты аябай башкача өткөзүшөт да. Ошо кыз узатуу, казакча ырдап, анан казакча кыргызча ырдап жүрдүм. Сиз эми Казакстанда канча болсо да, аз болсо да бир 4-5 жыл жашап калдым дедиңиз, э? Казактардын ырчылары менен биздин ырчылардын деңгээли, айырмасы кандай экен? Азыркы тил менен айтканда, жылдыз орус менен орушабы? Же биздикиндей эле жөнөкөйбү? Ар элде ар кандай адамдар болот деп коет го, алардын арасында деле болушу мүмкүн. Эми мен мынарчы мындай деп айта албайм. Жок, сен ошондо Казакстан ырчыларынын баары менен чогуу жүрдүңбү? Жок, баары менен жүргөн жок. Ошо бир экөө менен эле жүрдүң да. Ошол экөөнү эле Жок, баары менен жүргөн жоксуң, туура калк тааныбайсың деле, көрбөгөнүң деле бар, жаның учурашпа. Ал эмне базарда мүмкүн бир эле жанагы иш чараларда гана көрүшүп эле анан кайра кетип бизде ошондой болот го, ооба. Анан толук мүнөзөмөсүн иликтеп чыкканга убакыт жетпей Кайсы атактуу ырчылар кимисин тааныйсың? Нуртасты же Роза Рымбаеваны же башка ырчылар кимисин? Канат Умбетовду тааныйм. Аны биз тааныбайбыз. Мен Казакстандын ичинде популярдуу жакшы эле Айдана Меденова. Сен мынтип коеюн, Кайрат Нуртас биздин базарга келбөчү болчу да. Ал эми бул ырыңызгачы Казакстандын интернет колдонуучулары, жарандары кандай реакция кылды? Казакстандык колдонуучуларга караганда кыргызча жазылган комментарий, мындай негативный комментарийлер Көп келди. Эсимде калат экен да. Жакшылары да көп, 50%дан көп жакшылары. Анан бирок ошо себеби мен аны туура эле түшүндүм, туура эле кабыл алдым. Себеби дегенде мен ыр чыкканда эле дароо сатып алып, киришип, клип тартып, убакыт көп алат го анын баары. Анан ошондукенге чейин ал казакчасы Кыргызстанга да келип жетип калыптыр да. Кыргызстанда да коюлуп Сиз жетишпей калдыңыз да? Анан жо жетиштим. Бирок элдердин ою боюнча эми жана даяр оокат деле ала калып, Кыргызстан эми билбейт да мен кандай жолду басып келгенин. Даяр оокат деле ала калышып, анан бирөөнүн ийгилигин өзүнө оодарып деген сыяктуу түшүнүп калышты окшойт. Анан эми сизди реклама кылып кетели, жарнама кылып кетели. Боюңуз, салмагыңыз, тамак жасай аласызбы, жасай албайсызбы? Жасай алам. Ошолордун баарын айтып берсеңиз. Өзүм ошо Кыргызстандагы Ош областына караштуу Өзгөн деген район бар. Ошонун Мазаки деген айылында төрөлүп өскөм. Билимим жогорку окуу жайын бүтүргөм, бирок башка эле кесип боюнча. Кайсы кесип боюнча? Журналистиканы бүтүргөм. Анан Ал кесип менен иштегенсиз? ал кесип менен иштегем, жаңылыктар жаатында иштегем. Боюм жана айттым канча экенин. 1.72 дедиңиз, Салмагыңыз? Ооба. Салмагым 62. 62, 72 жакшы экен. Эме жигитиңиз барбы? Жок. Жок, э? Жок дейт. Келген эле ырчылардын баарысы эле менин жигитим жок. Мисалы жолдошу бар болсо, мен үйдө укмуш айыммын. Мен ушундай күйөөм сөзүн угуп эле, мен коёзунан чөп албаган момун келинмин дейт да. Сиз жашоодо эми жигитим жок деп атасыз, э? Жашыңызды сиз айтпаганыңыз менен биз мындай эле билип турабыз. Биз деле бир өлүп көргөн эмеспиз, башка деле көргөнбүз. Жок, мен жашын айтсамчы, кашыңызды карасам 13 жаш да, көзүңүздү карасам 15 жаш, оозуңузду бир 18 жаш, баарын кошсо 31 баракет жаш болуп кетет. Анда неме ал көрүнүп турат. Сиздер эми ар кандай жылдыздар келип жана көрүп эле. Уже биз психолог болобуз. Биздин көзүбүз ачык. Айтып коембу каяка эмне болгонуңарды бүт. Жок. Бирок жигитим жок дедиңиз. Бирок мынакей азыр Кожойкелик жөнүндө кеп кылабыз. Сиз ошол 17-16 жаштагы жаш секелек кыз эмессиз. Мына Кудайга шүгүр токтолуп эле калгансыз. Эмне себептен сиз жалгыздыктын доорун сүрүп атасыз? Же көзүңүз мындайбы, же эмнеге эч ким карабайбы? Жаныңызда эмне себептен жигит жок? Же калп эле өлмүш болуп алдап атасызбы? Жок, өлмүш болбой эле. Эми бунун баары Кудайдан болуш керек. Кудайдын буйругу качан буйруса, ошол кезде ошо боло турган нерселер болот чыгар. Гүлназ, эмне сиз өмүр бою бойдоксузбу? Өмүр бою бойдок келе атасызбы? Эми ар кандай учурлар болгон.
Жок, эмнеге? жана- бир нерсе билет окшойсуз, иә. Жок, мисалы. Өкүмөр бир нерсе билип бизге айтпайт окшойсуз. Гүлназ, эми кечирип койго. Азыр кээ 30 жашка капталдап эле чейин, беткиле сүйлөп 30 жашка чейин эмне эле капталдап жүрсүң ары бери эле. бир эмес 2-3 жолу дегендей я. Сен эмнеге бир жолу дагы балалык не попался? дегендер болгон эми. Баарыбыз эле болот го ошондой. Жок, өкөңөр Жок, сен такалып эле ат дүшө эле айттыңдай. Жок, мага- Турмушка чыккансыңбы, чыкпагансыңбы? Андай суроолордун баары азырынча сыр, элге менин чыгармачылыгым көбүрөөк кызык болуш керек деп ойлойм. Сен азыр Мага жана суроого Санжардын кызыгасың, суроосу кызыгасың. жакты эле, ошого жооп берип коеюнчу. Мейли. Үйдө кандай кожо экенсиз деген. Макул ошондо жапырып койгон. Карача башка Кезип келбей атат. Мен антпесем өкүңөр мушташып кетчү деп атасыңар. Өкөң башка эле автобуска түшүп алып Үйдө кандай кожойка, булар бойдок болсо, турмушка чыга элек болсо, кожойканын эмнесин кызым. кандай Эмнеге алып бышырып жеп алат да болду. Эми Гүлжан эжеке. ата энеси үйрөткөн да. Кечке издеп атса, бул жигит издеп атса, акш мен киши реклама кылып коеюн деп атам да, мындай оңойлап Кандай тапсыз. кожо экенсиз айтыңызчы. Болду. Эми келген коноктун баары билем турбай. Экинчи келбей койбосун эч ким. Тынч отур. Жок, айтсаңыз турмушка чыкпаңызбы, чыкпаңызбы да. Тамаша. Тамаша. Экөөбүз муну эч кимге чыгарбай туралы. Бүткөндөн кийин сүйлөшүп алсак Сен кеткенен. Бизде эч ким көрбөйт, болгону 6 миллион адам. Кандай кожо экенсиз? Үйдө жакшы. Эми жаман демекписиз. Жакшы эле. Кайсы тамактарды жакшы бышырат? Тамагыңыздан эч ким отравление боло элек азыр. Жок, боло элек ала. Бир жолу саатыман отравление болгондо. Биз мындай бизден жыйынтыктоочу сурообузга чейин дагы бир сурообуз бар. Бул суроону даярдаганбыз. Гүлжан эжекебиз жана Назира эжекебизчи. Деги эле көбүнчө угуп калабыз, билип калабыз. Бул ош тараптын келиндери күйөөсү бир күн болобу, 2 күн болобу, 3 күн жок болуп кетсе деле келгенде эчтеке дебейт экен, мындай күлүп чайнап тосуп алат экен деген. Андай эмес Аны да? ал суроону Гүлжан эжеге берсе. Ошо сон жооп берет. Жеп сүтүп чайнап. Назыр Ал эми сиздики кандай болот ушундай? 1-2 күн жок болуп кетти, 3 күн жок болуп кетти деп коюңуз. Жок болуп көрсүнчү. Жок болуп көрсүн сүйлөшөбүз. биринчи анан сүйлөшөбүз да. Ана өзүңүздөр көрдүңүздөр. Колдон келсе, Жок, себеби жок. жөнөкөй жалпак меткана движение кылгыла. Колдон келбесе болбойт эми. Жок, айтып коюш керек да. Ооба. Эртерээк. Эртерээк билсин деп коюңуз. Какта жүрөт. Баланы жашынан, катынды башынан деген бар эле го. Бул эрди башынан дейт да. Эйди, салам Кыргызстандан эле айтып коюш керек. Анда эмес эми салам Кыргызстандын салыкка айланган суроосу биздин Кыргызстаныбыз, биздин өлкөбүз, Кыргызстаныбыз сиз үчүн эмне? Биздин Кыргызстаныбыз мен үчүн туулуп өскөн мекеним, эч нерсеге алмаштыргыс. Кайсыл жакта жүрсөң да дайыма жүрөгүң тартып, сагынып турган менин ыйык мекеним. кыз кезиңизден бери эле Кыргызстанды жакшы көрөсүзбү? Төрөйдөн баштап эле. Анда эмесе сүрөт көчүрүп элдер өкүңөрдүн кээңириге комментарий жазсын. Кол чаялар жаңырсын. Соц тармактарда, Instagram баракчаларыбызда көп биздин комментарий ой пикирлериңерге калтырсаңыздар болот, жылмаябыз. Кызылагыла чыга кетсең. Анда эмесе келгес сүрөт көчөбүз. Сүрөт көчөбүз, ойнойбуз. Ойнойбуз азыр. Анда эмесе кол чалар менен реквизиттерди алып чыгып. Бизде ар кандай оюндар болот, баш тартмай жок, бардыгын тапшырманы так аткарып берет. Башыңыз тартып. Али кол чапыңыздар. Ары кетпайын. Жана Байконурда сиз Саткан шапкалар. Карнавальный. сиз саткан шапкалардан алып келдик. Бул жагында инеси бар. Азыр муну кийгизебиз. Биринчи бул ылдыраак турат, анан бийигерээк, анан бийигерээк болор эт. Сиз Секирип, бийлегиче Секирип туруп. бийлегиче секирип туруп шариктерди жарыш керек болот. Сөзтүк кандай эмесе керек. боюңуз узун эле экен. Карнавальный шапкалардан Мындайракканбы? кийгизели башыңызга. Аны Санжар өзү. Былтыр сиз Казакстанда соода кылып жүргөндө астата калып калган шапкалар экен. Ошодон алдым. Мындай жок эле. Даярбызбы? Бул жака туруп келиңиз. Анда эмесе каякта жүрсөңөр дагы силерди тапты Гүлназ айым. Анткени мындай шапка кийип алган адам Көрүн. каалаган адам таба алат. Мен секирип Даярбызбы? элесем. Мен кармап берди. Анча секирип Очо анча сөкөт мене бул. Ошода. Гүлназ айым. Баарын көтүш керек. Кичине алысыраак кармалсачы, карасак мындай Мен могу аркадан карап турам мына. кеде андай. Секирип. Асөл Малдакматова окшош кетет экенсиз. Жок, кундуз. Кол чап койсоңуздар болот тургандар, Кичине капталыраак караса. Анда эмесе даярбызбы? Мен секирем анда. Секирип. Түз каралып секире бересиз. Өтө өйдө секирбе. Кайсы бийни жакшыраак бийлейсиз? Любой.
Колдан келе берет деңиз. Анда эмесе Аракет кылам, аракет биздин диджейибиз бар, диджей Торус азыр музыка коюп берет, сиз бийлегичи шайктерди жарасызбы? Кеттик. Биз деле бийлеп турабыз, жардам берип. Башка Көрүнсөң көрмөйсүң да. Браво. Кыйын турбайсызбы? Бирөөсү кетти. Болгону эле миң чыгып калды. Мен кармап турган жакшы экен. Улантабыз. Кол чабар жаңырсын. Бийни токот коюңуз, бийни токот коюңуз. Кеттик, улантабыз. Болбой калды. Алып качпайт. Аны эмесе бул биринчи раунд болду, экинчиси ырдагыча жарасыз. Калаган ырыңызды ырдайсыңыз болот. Ошону эле ырды мунусунда эми бир эле өзүңүздүн жаттап калганыңыз бар да. Кыргызстандын чоң шаарлары эмес, айылдарын айтып кеттиңиз. Өзүңүз билген ар бир айылдарын. Айылдарын. Аксыда да жоксуңдур да. Ошондой. Кызыл Оргондо жоксуң, Гүлчөдө жоксуң дегенде. Анда эмесе 1 2 3 кеттик. Үч эмчекте жоксуң деп. Ошондой айыл бар, үчөө бар. Анда айылдан 3 бар, ошондо 9 чекте. Мырзакеде жоксуң, Аксыда да жоксуң. Sen izledim, Karagülca'da joksuң да. Карагулжада жоксуң. Дагы акта жок болсун. Чалмада да жоксуң. Чалмада да жоксуң. Түйтөдө да жоксуң. Түйтөдө да жок. Бакаята да жоксуң. Ами сизге аракет кылам, жардам берем. Мына, келиңиз. Сениге келдим. Чаткалда да жоксуң. İzledim, ümitті özledim. Арыраак болзой турабыз. Ырдай бериңиз. Болбосо мен мындай карылдак чалып жардам берип турам. Ошондо кала-калага жарылат. Үчөө эле калды. Дагы. Экөө эле калды. Жок. Жок. Секрет. Точно мунусунда бар. Бар деп көрөйм Ой, ана. жоксуң, издебейсиңби Элизут'у? Сен мойнтадың. Ошонто. Анкен жоктун. Бар. Бир калды. Топтой калды. Деп кой. Ошондо азыр кайсы айылды айтканда бул жарылса, ошол жактан табасыз. Өзүм аймайт. Ана улам аксыда жоксуң да ура бер, өзүм Казарман. Карабалта, Токмок. Токмокто айтып көрөйүнчү. Токмокто бар экен, Бар окшойт азыр кичине. Токмокто жок. Токмокто жок экен. Карабалта. Башканы айтып көрүңүзчү. Ана мен көлөкөдөн көрөм. Көрүп калдыңызбы? Азыр эле кылган болчу. Буга чейин салган. Кайыр келди эле. Карабалта. Карабалтада жок. Базар Каргон. Базар Коргон. Ноокат. Терек сай деп көрсөңүз, могу бала жазган баланын автору терек сайлык болот. Балким ошого буйруп калгансыз. Терек сайда жок. Аксыда жок. Чыгырганда көрүңүз, Айылдар түгөндөт азыр. Бара келди. Анда ушу чым Каргонда экен. Сиздин чүйүңүз Чым Коргондо экен. Азыр ары бери издебей Чым Коргонго издөө салам деп жазыңыз. Чым бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биздин ай чырайлуу, айдай сулуу Гүлназ кызыбыз эң сонун маек куруп жана эң сонун конкурска катышып оюн ойноп берди. Эми биз сизди куру кол кайтарбайбыз. Албетте ишиңизге ийгилик, чыгармачылыгыңыз бар болуп, өнүгүп өсө берсин. Дагы Казакстандан көп ырларды алып келе бериңиз деп, сизди биз Ата кондитердик фабрикасынын таттуулары, рулеттери, дени ночтору менен сыйлайбыз. Рахмат. Бирөөнү мага таштап кеттиңиз. Ана Гүлназ келиңиз. Чынында эле жакшы маек куруп бердиңиз. Көңүлдүү, биз ойлойбуз, бардык көрүүчүлөр разы болду болуш керек сиздин ушунча жөнөкөйлүгүңүзгө. Анда болсо жалпы кыргыз элибизге учурдан пайдаланып, өзүңүзгө эркин микрофон. Чоң рахмат. Эң биринчиден сиздерди жаңы жылыңыздар менен коттуктайм. Ушул жылыбыз бизге эң сонун токчулуктун, молчулуктун, анан жалаң жана ит жылы келатат да.
ит жылы. Анан ошондой болуп биз ит адамдын досу деп коет го. Досторубуз көп болсун, айланабыз эч качан кемибесин, толукталсын, жакындарыбыз менен жалаң жакшы күндөрдүн үстүндө жүрө берели. Бул ыриңиз менен сиздин итиңиз чөп-чөп калсын. Кол чабар. Аман эсен калыңыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Куш келипсиз, үйдү көрүп алдыңыз. Чабап узатып коебуз. Рахмат чаң. Кийинкиде чогуу келиңиз. Рахмат айтканыңыз. Эй бала. Токтот. Сен үчүн да мун бар. Ай ким айтты? Конокко. Кичинекей балдарга. Апаң айтпады беле? Конок келгенде коебуз деп. Кыргызда эң дамдусын, эң таттусын конок коет. Анан эмне экен? Конок койдон жоошпу. Кыргызда эң жакшысы кичинекей балдар. Конокко. Балдарга. Конокторго. Алайкалар. Gel biraz dinle. День-ночь Житу шоколадындағы печенье сэндвич. Мыкты татым. День-ночь. Канат. Hayıl menin kalla, koçu menin talla. Seni izledim min, seni
мынакей көз ачып жумгуча биринчи коногубузду узатты. Ай. Экинчисин тосконго даярданып атабыз. Ооба, бери отурчу айланып, экинчи келген конокту дагы эме үркүтпөчү айланып. Канчадан бери чыкпай эс алып сен дагы эме түп эле жан талашып атасың. Ай жана кыздын жүрөгүн түшүрдүң го эле. Жүрөк түшпөйт, аны жүрөк түшө турган эмес экен. Ой. Аны акырында сүйлөшөбүз да. Азыр келе турган эмне алда кызбы? Ой жок ай, мырза. Еркек ымда эле сүйлөй берет эч болбойт. Ооба, акырыраак айтып эле ада эле баса калып. Бойдокпу? Эми азыр өзүнөн сурайбыз. Санжар чакыр, чай чак. Батыраак. Анда эмесе тосуп алыңыздар, салам Кыргызстанда кыргыз шоу-бизнестин эпатаж атасы Кайрат Кыргыз. Айбасай, бир бийлеп койбойлу. Ой, кандай? Кош келипсиз. Бир бийлеп койбойлу, бир бийиңиз менен баштаңыз чыгалы. Эчикте жаңы жыл кирип келгенде жаңы бийлеп. Учурашпайсыз жана бийиңиз деп. Най. Ой, анда учурашып бийлеп койбойлу. Елек жыл өткенде самашып Мен чачымы бираз мындай кылсам экөөбүз окшошуп калат. Саламатсызбы, кош келипсиз. Куш болдук, кандайсыздар? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Абдан жакшы. Аман эсен келип алдыңызбы? Буйруса жакшы. Сизди көрүп, сиздин сырттан кирип келатканыңызды эле көрүп, бийлегениңизди, ырдаганыңызды угуп, биздин маанай 100%га көтөрүлдү. Эми эфирдин акырына чейин ушундай 100%тан 99га да түшүрбөй отурганга аракет кылыңыз. Албетте. Караңызчы, жаңы образ. Мен Кайрат мырзаны көп жылдан бери тааныйм, бирок Кайратты мен ушундай бир башкача өзгөрөт деп такыр бир ойлоп болуп турмун да. Бул каякта жүргөн, каякта бекинип жүргөн образ, кийим автору, бир башка эле Кайратты көргөндөй болуп атам да. Ошо башында Назира кармап алышың керек болчу да, ошондой эле. Ошо да эми карабайсың кеч болуп калды деп. Эми бул образдын бардыгын тең менин агайларым иштеп чыгышты дегендей, жаңыча бир формат менен мына Эркин агайым бардык нерселерин Жаңы жылга жаңы. жаңырып дегендей. Каш канеки каш. Кашты кече кыркып салбадым. Ал кашыңыз да бир өзгөчө эле, э? Ооба, айтпам да клиптеги каш өзүнүн каш ошондой окшойт депчи. Чекен жарымы чейин каш болчумун да, э? Ал эми Кайрат мырза, куш келипсиз жаңы жылыңыз менен. Деги эле биринчиден эле бул бир сурообуз бар болчу. Бул Кайрат Кыргыз бул 100% продюсердик бир эме турабы, продукт. Ойлоп табылган образыңыз. Албетте. Кандай кабыл алды эл журт? Өзүңүз кантип макул болдуңуз ошого? Ошодон баштайлы. Эми мен бес комплекстин киши болгондон кийин бардык нерселердин баарына даярмын. Себеби шоу бизнесте баягы артист болгондон кийин баягы формаларды өзгөртүп туруш керек, жаңыланып туруш керек дегендей. Үн ошо боюнча, фольклор боюнча калат, эстрада ар түрдүү алмашып турат албетте. Сиз өзүңүз макул болдуңуз, өзүңүздүн ушундай эмесиби? Эл кандай, биздин кыргыз элди менталитет бир аз башкачараак эмеспи? Буйруса көндүрөбүз. Көндүрөбүз? Көнө элекпи азыр? Бир аз көнүп калды окшойт. Бир аз көнө баштады. Ушул формаларды кийип жана ырыңызды ырдап клип тартыпсыз го? Мен ошондо көрүп, мен көнбөдүм да, чын айтсам, башында. Жок эми аны ачык айтышкан. Кудайдан жашырбаган пендеден эмнеге жашырарсың? Ой! Ке, сабыр кылыңыз Кайрат ака. Эфир эмне башталды, бул Гүлжан эже дагы көп күлдүрүп атат. Күлкүңүз кантип? Ай, күлкүңүз бир тайлык го. Судан чиңиз, өзүңүздү кенен Ошондо сезиңиз. күлкүңүздү дагы Эркин байка ойлоп тапты беле? Ай. Жок, андай эмес. Жакшы. Жок, келиңиз Кайрат байке. Жаман көрө албайсың арды. Көрө албайсың. Көрө албайсың. Кыргыздын көрө албасын ушуна чыгат, Мен э? Кайрат байкемди адуш башынан айтайын атам да. Мен жаңы клипти көргөндө чын эле таң калдым. Ошо жалпы эле кыргыз журтчулугу таң калгандай. Баягы көндүрөм деп атпайсызбы? Мен азыр көнө баштадым. Бирок башында таң калып, апем, жин-дипинде болуп калган эмеспи дегем да башындачы. Ушундай сын пикирлер айтылып атабы? Эми эркектей эле ырдабайсыңбы деп. Эми айтылат да, элдин арасында болгондон кийин ар бир адамдын өзүнүн эрки дегендей деңгээлине жараша сөздөрдү сүйлөнөт албетте. Сүйлөп атышат, айтып атышат. Сүйлөшөт. Эми аны макул четке коелу. Сизге соц тармактарда, интернетте 100% десек да 90% башында аябай көп эме кетти. Негатив кетти, начар ой пикирлер кетти. Ошол учурда кандай чечимдер чыгып, кандай колдоо болот сизге? Деги эле өзүңүздү кантип эме ошого даяр кылдыңыз?
Эми артист болгондон кийин жакшы жактарын да көргөнбүз. Биз мурун эле бул нерсеге даяр болчубуз да. Ошондуктан мен бул нерсеге эч коркпостон эле, эркин эле жүрөм дайыма. Бул Кайрат Кыргыз образы менен, ушул эпатаж менен, ушул персонаж менен чыктыңыз. Элдин баары көөрөгө таң калды, көөрөгүнө жакты, кээ бирөө түшүнгөн жок дегендейчи. Ал эми башынан эле ушундай жаркырап чыгып алып тургандан кийин эмне кылабыз деген ой болгон жокпу? Бизде жакшы команда бар. Буйруса маданиятка чоң бир салымды кошо турган, жакшы ырлардан чыгарып элдерге тартуулай турган, элдерди үйрөтө турган, жаштарды үйрөтө турган жакшы ырларыбыз бар. Жаштарга эмнени үйрөтүп атасыз? Кайрат мырза. Жакшы суроо болду, жаштарга ушу менен эмнени үйрөтүп атасыз? Мына өзүңүздөр байкасаңыздар, сөзү абдан жогорку сапатта жазылган, музыкасын эми айтпай эле коеюн, себеби дегенде бирден бир мыкты музыкант Эркин Мейиркановдун баягы талантынан жаралган музыка болуп атат. Ооба. Сөзү? Бугубаевдыкы. Чындыгында өзүңүздөр байкаганда азыркы жаштар көпчүлүгү сөзүнө маани бербейт да. Талкуу жүргүзгөндө деле баягы сөздөрүнө көңүл бурбай, жаш ырчылар дагы баягы мурунку поколениядагы акындарга өзлөрүнүн атайы бир баягы сабак алып, үйрөнүп, ырларын текшертип эме кылган эмес да көпчүлүгү. Анан кийин ошол нерселердин бардыгын тең баягы үйрөтүү. Байкасаңыздар, бул ырдан кийин Сөздүн мааниси, тарбиясы күчтүү, тарбиясы күчтүү. Түшүнүктүү. Кайрат мырза, мындай кылсаңыз, жашыңыз өтүп калды да, туурабы? Сиз 18 жаш. Билем. 18-те эмес, 16-да эмес, ошо 18 жашта, 16 жашта биз баары жаштык мастык деп коет го. Ойлонбой эле чыгышым керек, мен элге таанылышым керек деген кадамды баса беребиз да. А сиз болсо ойлонгон учуруңуз, сиз биз орто жаштабыз. Мына 40-тан 50-ге кетти асык. Жок, так санын айтпай эле коеюн дагы. Жок, ошодо 40 менен 50-дин ортосунда коңуз. 42 деп коңуз, Ушуга кантип сиз макул болдуңуз, мен таң калып атат. Ушул суроо таң калтырып атат. Элдерге шоу керек. Биз деген улуу болуп калдык деп эле эмне үчүн биз сахнада бийлебешибиз керек? Месирейген боюнча илгерки заманга момунтуп алып туруп көзү ирмебей ырдап анан кайра чыгып кеткен. Ал болбойт. Элдер деген жакшы нерсени күтөт. Шоу. Жок, сизге мүмкүн мындай менен сизди макул кылышты. Жок, өзү макул болду. Сиз мындай. Эмне ана? Мындай жок да. Мен анткени сиз фольклор ырчы экениңизди билем. Мен мурдагы образ, Кайраттын образын билем. Сиз билесиз, мен сахнада мурун эле ушинтип эле дырдалактап эле бийлеп эле жүрчүмүн, ырдап эле. Мейли Кайрат байке, стилиңиз өзүңүзгө жактыбы? Билгем сиз ушул суроону берериңизге. Албетте жагат. Мага деле жагат. Это же Анан мынакей азыр образды, ушул стилди мынакей ырдатпайлы. эже айтып атат, ушу жашыбыз орто жашта болсо дагы ушундай ырды тандадың, ушундай бийледиң. Жок, мага ыр жакты. Образ деле жакты. Ушул стилди канча жыл кармайын деп атасыз? Же өмүр бою ушинтип бийлейсизби? Же бир жыл, 2 жылдан кийин Остеохондроз албетте өзгөрүлүп турат да. Мен Жылда. айтып атпаймынбы, артист болгондон кийин бул нерсе менен чектелбеш керек. Дагы бир нерселерди Башка образ жаратасыз дагы. Албетте. анда кийинки жакшы. образды деген ошол агайыңыз мындай кылып жарат десе, мүмкүн бир жагы бар шымдын, бир жагы көйнөк, бир жагы шым кылып, үстүн мындай ушундай стилде кийинесиң десе дагы. Ага деле макулмун. Эркин байке жакшы идея экен деп жазып алды өзүнө. Мүмкүн жана рахмат деп. Кайрат мырза, ырдап бербейсизби анда? Канакей бир кол чаап коелу, кону. Ошол Ушул жакшы хит болуп аткан. Музыкасы жок кандай болот экен жандуу үн менен? Өзүн бойлоп салкын убак кечинде суу чачышып ойногон кез эсимде айкалышкан ал учурду эстесем али дагы кубат берет сезимге али дагы кубат берет сезимге Дача, бийлеген жерлерибиз кош койбойсузбу? Мага эң жакшы бийлеген жана чачыңызды мындай го. Мында ошол жер жаккан болчу да. эмки да. Кайрат байке, псевдоним ойлоп тапатканда эмне үчүн Кайрат Кыргыз болуп калды? Анткени бул деген мен оюмча аябай кооптуу болсо керек. Эркин мырзага деле анткени бизде кандай бир кыймылдар бар, патриот мырзалар бар. Жигит алдыгындай кыймылың менен эмнеге атыңдын жанына Кыргыз дегенди коюп алдың дегендер дагы болушу мүмкүн чыккандар болдубу дегиле? Клипте Кайрат Кыргыз деп англисче жазылганда, мунун бир себеби бул музыкалардын бардыгы тең. Мен ушул чет мамлекетте дагы угулса, билсе,
Кыргызстан өнүгүп атыптыр десе деген ойдо да. Анан кийин мен көп фестивалдарга, эл аралык конкурс фестивалдарга катышып жүрбөймбү? Көбүнчөсү мына 3-4 жолу быйыл эле 3-4 жолу фестивалга барып келдим. Мен чет мамлекетке барганда Кайрат Салмакеев дебейт, Кайрат Кыргызстан дейт. Ошондуктан ошол немеден келип чыкты да. Сиздин бул жумуштан чыкты, бул кийимдериңиздин бардыгы ошо чет мамлекеттен келип атабы же сиз буну бияктан эле тиктирип атасызбы? Жаңы жылыңыз менен. Кийинке кошолсаңыз болот. Кайрат кыргыз жана Туша кыргыз деп жанына. Кайрат байке коркком деле экөөң окшошуп кеттиңер. Мында карса сиз турган. Ал сизди коркутам да өзүм. Кайрат байке, азыр отурганыңызда мен сизден дагы бир өзгөчөлүктү байкадым. Ал өзгөчөлүктү мисалы жашоомдо мен деле мурда жасагам, бирок акыркы 1-2 жылдан бери андай өзгөчөлүктү жасай албайм. Себеби көбүрөөк оокат кылышым керек, көбүрөөк тамак сарып ушундай нерселер мененчи. Мынакей карасаңыз, мисалы менде тырнак жок, мынакей түү менен эле алынган. Сиз тырнактарыңызды эмнеге өстүрүп алгансыз? Аябай сонун кылып, жок, пилкалап баарысын аккуратно сонун кылып өстүрүп алыптыр да. Анан эгер кереги жок болсо бербейсизби дейм да. С удовольствием берет элем эгерде чыга турган болсо. Эмнеге өстүрөсүз, кызыгасызбы же кандай эмне? Жок, бул Же бирөөлөр менен мушташып кетесиз, айма аласыз. Бул жок. Жакшы идея. Жок, жанымда жүргөн курал дебейсиңби? Жеке коргонууга жанымда жүргөн куралым деп. Аймап туруп. Ошондо байкабайдыңбы? Сеп немеңиз менен брелок Мен сиздерге келерден алдында 40-га жетишпей калдым да кечип каламмы деп. Эмнеге мынча өстүрдүңүз? Мен жаңы эле гастролдон келдим ошон үчүн. 1 жумадан бери. Бирөө уруш кетсең айма дегени жашыраак болду окшойт да. Экинчи вариант бар, бирөөсү тырманап турган оңоюраак болот депчи. Жок, мен мындай тырмак жөнүндө эметсем, мен ошо кичинекейден баштап артисттер менен чоңойдум да. Анан мурдагы группалар бүттүгү эме үндүү, жандуу үндөр эмес беле? Ошондо бас гитара, соло гитара ойногон гитаристтер меникинде өстүрүп алчу да, бир эле тырмагын. Ошо менен гитараны монтип чертчү эле, билесиңби? Ооба, сөмөйүн, анан кийин сөмөйү, чыпалагы менен ушинтип мен көрүп калгам да. Бул каттуу болуп туруп, эркектердики ушундай узун болуп, музыканттардыкы жүрчү да. А бул музыканттарга стиль нормальный, сен таң калбай эле кой. Алга бирөө менен экен, а эмне бул 5 менен чертөбү? Комузда чертөбү. Комузга оордук келип калат. Кайрат мырзанын күлкүсүн жазып алып, рингтонго кое алыш керек экен, Күлсеңиз. Жакшы күлсөңүз күлөт, сонун экен. Кайрат мырза, деги эле эстрадада, мисалы, сиз чыкканга чейин деле мындай фольклордо жүргөн биздин агайларыбыз, эжекелерибиз эстрадниктерге көз карашы бир аз терс. Булар деген көбүнчө булар халтурщиктер, булар тигиндей, булар мындай деп коюшчу эле мурун элечи. Ал эми жанында жүргөн, адашпасак сиз комуз мугалимисиз көп жылдан бери. Фольклордун ичинде салымы бар адам эстрадник болуп кетти. Болгондо дагы эпатаж эстрадник болуп кетти. Алардын көз карашы кандай болду? Алар сизге эмне деген сөздөрдү айтышты? Мисалы, мен үнүм ошол боюнча народный, фольклор боюнча калып атпайбы. Просто жаңыча эстрадный ырлар, аранжировка жаңыча, ошолор менен эле эме кылып атат да, айырмачылыгы. А чындыгында ошол боюнча эле. Ал эми эстрадниктер, мына айтып атпайсыңар, башкача көз карашта андай болушу деле мүмкүн эмес. Алар айткан сөзү жаштар бир аз туура эмес сөзүнө, анан музыкасына бир аз туура эмес басым жасап алып атышат да, ошону эле айтып атышат. А эстрадниктерге жаман сөз айтылбайт ал. Ал эми себеби деген алар дагы чоң маданиятка салымын кошуп келе жатпайбы азыркы күнгө чейин? Стилге, персонажга дегеле эчтеке дешкен жок, Билишет да мени. Кайрат мырза, айтсаңыз азыр мынакей Эркин агайым мен ушундай стилимди ойлоп тапты дедиңиз. Буга чейин Эркин агайга чейин сизди ошо комузга үйрөткөн, вокалга үйрөткөн агайларыбыз, Кыргыздын сыймыктары Улук мырза Полотов, Жекшенов агайларды бизди көп эле ырчыларыбызды окуткан да. Ошо агайлар мисалы ар бир мугалим, ар бир ата эне өзүнүн баласы жакшы чыкса, атактуу чыкса, жакшы ийгиликке жетсе, мугалим дагы ата эне да сүйүнөт эмеспи? Ошол Эркин
эркин агайыңыз азыр жаштардын стили деп эметип атат. Улуу муундар көбүнчө жаш стилдерди жакшы түшүнбөйт да. Ал агайларыңыз сизге ай балам Кайрат, мен сени ушинтип окуттум эле, кыргыздын комузуна, кыргыздын жашнакай калпагын кийип, жашнакай кыргыздын атын чет мамлекетке чыгарып жүрүп эле апсайып сапсайып каяктан чыга калдың деп урушкан жокпу агайыңыз? Жок, урушкан жок. Мына кечээ эле Улук мырзага, Келдибек Ниязов агайларым чалбадыбы? Жаңы салафан пиджагың кут болсун деп куттукташтылар. Салафан пиджак. Анан кийин жакшы чыгыптыр, жакшы ырдапсың деп. Алар жакшы, музыка жакшы ошого басым жасашат да. Ыр жакшы болуптур. Образга эметкен жок. Образга эми ал Үстүртөн алганда агайлары макул экен да, Эми келиңиз, бир аз теманы башкага буралы. Мисалы кыргыз калкка сиздин музыка жаатыңыз эле эмес, сиздин башка жагыңызда кызыктырып аткан болуш керек. Бул каяктан келди, эмне болгон, каяктан чыга калды депчи. Кайсыл жердин жигити болосуз? Биринчи. Уулу, каяктын кулуну? Кулуну, кайсы жактын аты? Бишкектик мен, түбүм Көлдөн. Көлдүн жигитисиз. Баягы кыздын жашын сурабайт дейт, мейли жашыңызды сурабай эле коелу эми, жигиттин жашын. Кыздын жашы сурабайт деп туруп. Жок, жигиттин жашын сурабайт, биз сурабайбыз. Үй бүлөлүк абалыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Анан кийин Абдан жакшы. азыр жаныңызда сүйгөн жарыңыз барбы, жокпу, ушуларды ачык айтсаңыз, биз ошого карата решение чыгаралы. Бар. Аягында. Бир чечим чыгып атат окшойт, Ооба. Биз аягында экөөбүз калып чыгарабыз, ошону айтып атат. Чечим чыгып атат. Бар. Келинчеңиз барбы? Бар. Канча балаңыз бар? Көп эле. Мен баарын сана албайм дебейсиң. Азыр ушул учурда бойдоксуз, Кудайдан жашырбаган пендеден жашырбай эле айта бериңиз. Келинчегиңиз бар деп атасыз. Келинчегиңиз бул образга эмне деди? Ал мен менен иши жок, ал өзү менен өзү. Ажырашып кеткенсиңерби? Мен түшүндүм. Кепти алмаштыруу үчүн күлүп кеткен, байкадыңызбы? Тема бурулуп кетсин депчи. Жок, ал менен иши жок, башка жакта да ажырашып кеткенсиңерби? Башка жакта деген жокмун мен. Менин жумушума кийлигишпейт дейт. Аял болгондон кийлигишет да, саксайбайт, байлач чачыңды же бирдеме деп. Ал дагы творческий адам. Аялыңыз кайсыл жактан, канча жашта, анда айтып бериңиз, аялыңыз жөнүндө аты ким? Болдучу бир жерде. Келинчегиңизди сурап алайлы да кандай экен. Келинчегиңиз кайсы жактан? Чүйлүк. Аты ким? Классташым мен. Өзүңүз классташта болосуз. Ооба. Дальше больше көп болуп кетет сага. Мен аябайсыз, мен бойдокмун деп айтса экен деп аткам да. Мага сиздей болгон. Анда сиз үчүн бойдокмун. Созулган жигиттерди издеп жүргөм да мен да. Мен өзүм тарс-турс болгон үчүн, мага тарс-турс эркектер жакпайт да, мындай созулуп мындай тырмактары өскөн жигит. Ай, болду. Кайрат мырза. Эми чын айтканда мен кесиптешим Тамашалайм сиздин аябай фанатыңыз. Мен биринчи ырыңызды укканда жанагындай болгом, бирок кийин өтө уважаю да ырыңызды. Өлө сыйлайсыз. Айтсаңыз, Кайрат мырза, ушу сизди билишибизге караганда көп жылдан бери ушу чыгармачылык чөйрөсүндөсүз. Ошо чыгармачылыкта эмне жакшы жеңиштерге жеттиңиз жана эмнеди ушуну туура эмес кылып койдум, ушуну кылбай эле койсом болмок деген өкүнгөн учурларыңыз болду беле? Өкүнгөн, мен негизи өкүнбөйм эч нерсеге. Мен бирөөгө дагы таарынбайм да, бирөөнү да жаман көрүп отурбайм да. Андай нерселерим жок. Мен 5 мүнөттөн кийин эле унутуп калам. Ал эми жакшы Кыргызстан үчүн жасап келген эмгектерим. Мына 5 жолу мен лауреат болуп келдим чет мамлекеттен, эл аралык конкурстарга катышып, 40тан ашык фестивалдарга катыштым, международный. Алардын жакшы нерселерин үйрөнүп, мен Кыргызстанга дагы мына 3-чү жолу эл аралык конкурс фестиваль уюштуруп келе жатам. Өзүңүз уюштуруп атасыз. Ооба. Бул дагы менин кыргыз элиме жасаган салымым болуш керек деп ойлойм да. Кайрат өзү кандай киши? Күндө кандай, эмне жумуштар менен алек болот? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Үйдө сахна артында кандайсыз? Сахнанын артында окуучулар менен алектенем. Ак көңүлмүн. Жакшы баягы шайырмын дегендей момдай бир жакшы бир впечатлениеда калгандай бир момдай бир шайыр жүрөм да. Жана мындай кандай дармай. атасыз? Кандай күйөөсүз? Чындыгында мен балдарды, ошондой эле окуучуларымды бардын тең башынан тарбиялап алам. Бир айткан нерсени ошого бат-бат ыкчам, элпек болгонго даярдайм. Ал эми мындай
нукура эркектин жумуштарына кандайсыз? Мына көмүр жүктөмөй, оттун жармай, от жакмай деген нерселер. Жер казмай, чөп чапмай. Дыйканчылык кылабыз. Кыласыз, Албетте. Дыйканчылык кылам, мен кээде помидор теремди койсом. Дыйканчылык кылганда эмне жумуш кыласыз? Жер чабасызбы? Мен жер тамда жашайм да. Албетте, жер тамда жашагандан кийин билинет. Баарысын жасаганга туура келет, Ооба. Негизи эркектерге тиешелүү сапаттын бар жумуштун баарысын жасайсыз. Анда эмесе Кайрат мырза сизге келип берген ар бир кадамыңыздарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз, ийгиликтерди каалап өтөлү. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн аба, тоолор, суу, көлүм, жаратылышым. Кол чабалар жаңырсын. Сүрөткө түшөлү. Бизде ушундай жакшынакай рубрикабыз бар. Сүрөткө түшөбүз, анан сиздин күйөрмандарыңыз, биздин телекөрүүчүлөрүбүз ой пикирлерин жөнөтүшөт. Кол чабалар жаңырсын. Кайрат Кыргыз бизде бүгүн конокто болуп кетти. Эми Кайрат мырзага дагы өзгөчө оюн даярдап койдук. Реквизитибиз даяр. Эми сизге кандай образ кылсак деп отуп, жаңы образ ойлоп таптык. Эч ордугу жок, баары жөпжөнөкөй. Биз эми бул жана офисте билесиз жана андай жаза тургандар бар го. Ушуну эле биз сизге толтура кылып чаптап кетебиз. Бизге жарымын бериңиз, жардам Сизге бериңиз. жарымын. Сизге да жарым берели. Мен каягына чаптайм? Каалаган жерине чаптай бериңиз. Мындай кылып бир эле тигизип кое бересиз. Мындай кылып туруп. Анда эмесе даярбыз. Биз улам чаптап турабыз, сиз буларды түшүрүп турасыз. Өзүңүздүн ырыңызды ырдагыча булардын баарын түшүрүп салыш керек болот. Эч ордугу жок, баары жөпжөнөкөй. Анда эмесе 1, 2, 3 болгон үнүңүз менен ырдап баштайбыз. Кыймылдап кеттик. Өзүн бойлоп салкын убак кечинде суу чачышып ойногон эсимде кайкалышкан ал учурду эстесем Клиптегидей. Клиптеги жана кандай движенияларыңыз бар, кыймыл аракеттер бар эле ошондой. музыкасы болбой калат экен бага. Музыкасы окшошпой атайт. Музыка коюп берип койгочу анда бизге бир. Ошо өзүнүн музыкасы. Мына кетти. Az ele kaldı. Az ele kaldı. Hop. İyi. İyi. Hop. Az ele kaldı. Az. Кол чаап коюңуздар, азаматсыз. Анда эмесе келиңиздер, Кайрат мырза. Бүгүн биздин бардык суроолорго кенен жооп алдык. Сиздин ушу чыгармачылыгыңызга ийгилик жана ыраазычылык билгизип, биздин башкы демөөрчүбүз ата кондитерлик фабриканын атынан таттууларды сунуштап коюуга уруксат этиңиздер. Кол чаап коюңуздар, Биз Кайрат сизди мырза. дагы жакындан таанып, ушундай ак көңүл, кичипейил, ушунчалык жөпжөнөкөй киши экениңизге дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдиребиз. Кол чаап койсоңуздар. Анда эмесе кайрат бериңиз. Рахмат чоң. Сизге ата кондитерлик фабрикасынын таттуулары, таттуу маегибизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анда эркин микрофон меймандар менен, телекөрүүчүлөрүбүз менен кайрылып алсаңыз болот, сүйлөшүп алсаңыз болот. Урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктап койго уруксат этиңиздер. Жаңы ийгиликтер менен коштоп жүрсүн. Эч качан капа болбоңуздар. Биздин маданиятыбыз өнүгүп өссүн. Жана ушундай эле жакшынакай биздин алып баруучуларга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Көп болсун. Рахмат, чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп келип берген үчүн сизге да ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, аман болуңуз, үйдөгүлөргө салам деңиз, моолар бар жеп, жашнакай болуп, көңүл ачып, биз жака келип туруңуз. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Кайраке болчоңуз коебуз. Бир күлүп коюп кетиңиз. Кол чаалар менен узатып коюңуздар. Кечинде. Жалпы кыргыз айымдарын жаңы жылыңыздар менен куттуктап, жаңы жылда сиздерге жаңы белек тартуулап, жаңы көйнөктөрдү, эң сонун көйнөктөрдү табасыздар, төмөнкү дареке кайрылыңыздар. Албетте татынакай көйнөктү кийгенден кийин жүзүңүздөр да татынакай болушун кааласаңыздар, Мээрим айымга кайрылыңыздар. Мээрим айым сиздердин сулуулугуңуздарга сулуулук кошот. Тамагыңыз таттуу болсун. Рахмат сизге. Сон не атаныкы? Сиз бакпасаңыз эч ким бакпайт экен. Любой декор тамак десем, таттуу десем да ушул канча деген жакшылыктарда жүрдүм. Атаныкына эч ким жетпейт. Ошон үчүн атаныңа таттууларын алыңыздар. Жалпыңыздардын дасторконуңуздарга атанын таттуулары.
экөө өмүр узартат демекчи, бүгүн сиздердин өмүрүңүздөрдү биз узатканга аракеттендик. Туура айтасың, Санжар. Анда болсо, урматтуу кыргызстандыктар, бардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылда бүгүн бизде жаңы конокторубуз жана жаңы тамашаларыбызды сиздерге чын жүрөктөн тартууладык. Албетте, жалпыңыздарга жакшы маанай, дагы жагымдуу кеч каалайбыз. Ар дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөргөнгө 100% аракеттенүүдөбүз. Бир жумага коштошкончо сак саламат алыңыздар. Салам Кыргызстан сиздер үчүн Назира, Гүлжана жана мен Санжар. Салам Кыргызстан! Жана ким эле Гүлнас беле? Гүлнас. Күйөөгө тийелекмин сен аябай такап алдың го ошондо. Кыз мен кезимен байкадым. Кыз кезимен эле деп өзү айтып алды го. Кыз кезимен мен решишип баргам деди го, азыр келин кезек экен. Байкап эле калбады. Байкап кой, эмне? Калп эле өлмүш болду. Эмне бул кыргыз балдарын алдайм деп атам, эмне? Мен айта бербей турмушка чыккам, ушундай болбой калган же, болуп калган же, мындай болгондо эле. Анан жөн эле жашырып анан мен мындай дегенде, эми билбейм, бир Алла берет, бир өзү билет го негизичи. Анан кийин Кудай сактасын го, бул азыр ушу бир ыр деле анда да өзүнүкү эмес, эптеп уурдап сурдап эле ырдап атат да бул ырдычы. Эртең бул бир ыр өзү чыгарып немедеп турганбызда киши карабай кала турган кызсың да. Койчу. Мен эмне деди жана Кантип байкап койсуңчу? күйөөң келбей калса эмне кылат, сүйлөшөбүз деди го эле. Мейли, ал Ошо көтөз менен муну эч кимдер албайт ей. Ал өмүр бою жүрөт, ошп кеткенде жоксуң, чүйдө дагы жоксуң. Кайрат мырзачы, Кайрат мырза. Кайрат мырза мейли, бунун Кайрат гүл го. Эмнеге? Эмне анан чойлатат ал. Эми Эркек деген образ. мындай, эркек деген дырски болбойбу анан кийин. Самсырап сунда сырттан саксайт албайган. Ай, ал образ деп айтты. Бул дагы калпайт да, экинчиси да калпайт да. Аялым бар деди го. Аялы жок. Каяктан билесиң сен? Билем. Ой, бар, мен муну көп жылдан бери эле тааныйм го. Ким аялдын аты ким анда? Аялдын аты Айгүл. Жана Кайраттын өзүнүн күлгөнү күл го.